Салам кичинекей досторум. Бүгүн биз тамгалар дүйнөсүнө кызыктуу саякатка чыгабыз. Биз менен аю, балык, үкү, түлкү жана дагы көптөгөн жаныбарлар болот. Видеонун аягында тамганы көрүп, жаныбарды өзүң таба аласыңбы? Текшеребиз. Даярсыңбы? Анда эмесе баштайлы. Алфавит бул тамгалардын белгилүү бир тартипте жайгашкан катары. Кыргыз алфавитинде 36 тамга бар. Кыргыз тилинде өзгөчө мүнөздүү 3 тамга бар. Ың, Ö жана Ү. Кел, ар бир тамганы көрүп, үн чыгарып кайталайлы. А. Арстан. Арстан чоң жана күчтүү жаныбар. Кайтала. А. Арстан. Б. Бугу. Бугулар негизинен Ысык көл өрөөнүн, Чүй жана Нарын облустарын байырлап келишет. Кайтала. Б. Бугу. В. Варан. Варан чоң кескелдириктин бир түрү. Кайтала. В. Варан. Г тамгасы. Гепард. Гепард абдан ылдам чуркайт. Кайтала. Г. Гепард. Д. Доңуз. Доңуз сууда жакшы сүзөт жана тез чуркайт. Кайтала. Д. Доңуз. Е. Енот. Еноттун бетинде кара бет капка окшогон тактары бар. Кайтала. Е. Енот. Ё. Койон. Койондун кулагы узун. Кайтала. Ё. Койон. Ж тамгасы. Жейрен. Жейрендер өтө сак, көздөрү курч жана сак кулак болот. Кайтала. Ж. Жейрен. З. Зебра. Зебранын денесинде ак жана кара сызыктар бар. Кайтала. З. Зебра. И. Ит. Ит адам менен көптөн бери бирге жашап келет. Кайтала. И. Ит. Ый тамгасы сөздүн башында сейрек кездешет. Маймыл деген сөздүн ортосунда ый тамгасы бар. Ук. Маймыл. Кайтала. Ый. Маймыл. К. Кабылан. Кабылан мышыктар тукумундагы сүт эмүүчү. Кайтала. К. Кабылан. Л. Лама. Лама Түштүк Америкада жашаган жаныбар. Кайтала. Л. Лама. М. Мышык. Мышык жумшак басат жана мяулайт. Кайтала. М. Мышык. Н. Нар. Нар чоң төө. Кайтала. Н. Нар. Бул ың тамгасы. Ың тамгасы сөздүн башында дээрлик колдонулбайт, бирок сөздүн ортосунда көп кездешет. Коңуз деген сөздө ың тамгасы бар. Ук. Коңуз. Кайтала. Ың. Коңуз. О. Осьминог. Осьминогдун 8 колу бар. Кайтала. О. Осьминог. Ö. Өрдөк. Ö. Кыргыз тилинин өзгөчө тамгаларынын бири. Кайтала. Ö. Өрдөк. П. Панда. Панда көбүнчө бамбук жейт. Кайтала. П. Панда. Р. Росомаха. Росомаха өтө күчтүү тайманбас жана чыдамкай жырткыч. Келбети кичинекей аюуга же карышкарга окшоп кетет. Кайтала. Р. Росомаха. С. Сүлөөсүн. Сүлөөсүндүн кулактарынын учунда кара чачтары бар. Кайтала. С. Сүлөөсүн. Т. Түлкү. Түлкүнүн үлпүлдөк куйругу бар. Кайтала. Т. Түлкү. У. Улак. Улак эчкинин баласы. Кайтала. У. Улак. Ү. Үкү. Ү кыргыз тилинин өзгөчө тамгаларынын бири. Үкү көбүнчө түнкүсүн активдүү болот. Кайтала. Ү. Үкү. Ф. Фламинго. Фламинго узун буттуу куш. Кайтала. Ф. Фламинго. Х. Хамелеон.
Хамелеондордун айрым түрлөрү өңүн өзгөртө алат. Кайтала. Х. Хамелеон. Ц. Цесарка. Цесарка тоок сымал куш. Ц тамгасы көбүнчө башка тилден келген сөздөрдө кездешет. Кайтала. Ц. Цесарка. Ч. Чычкан. Чычкан кичинекей кемирүүчү жаныбар. Кайтала. Ч. Чычкан. Ш. Шумкар. Шумкар ылдам учкан жырткыч куш. Кайтала. Ш. Шумкар. Ш. Щука. Щука туссуз сууда жашаган балыктын түрү. Ш тамгасы көбүнчө башка тилден кирген сөздөрдө колдонулат. Кайтала. Ш. Щука. Бул ажыратуу белгиси. Ал өзүнчө үн чыгарбайт. Бул белги айрым башка тилден келген сөздөрдө тамгаларды бөлүп окууга жардам берет. Кайтала. Ажыратуу белгиси. И. Ылаачын. Ылаачын жырткыч куш. Кайтала. И. Ылаачын. Бул ичкертүү белгиси. Кыргыз тилинин төл сөздөрүндө ичкертүү белгиси жок. Орус тили аркылуу кирген айрым сөздөрдүн ортосуна, аягына коюлат. Кайтала. Ичкертүү белгиси. Эчки. Эчки чөп жана башка өсүмдүктөр менен азыктанат. Кайтала. Эчки. Ю тамгасы. Аю. Аю чоң жана күчтүү жаныбар. Кайтала. Ю. Аю. Я. Як. Як бийик тоолуу аймактарда жашаган узун жүндүү жаныбар. Кайтала. Я. Як. Эми кичинекей оюн ойнойбуз. Экранда тамга чыгат. Сен ошол тамгага байланышкан жаныбарды айт. Биринчи тамга А. Бул кайсы жаныбар эле? Туура. А. Арстан. Кийинки тамга Ö. Кайсы жаныбар? Азаматсың. Ö. Өртөк. Эми Ü тамгасы. Бул ким? Эң туура. Ü. Үкү. Бул сөздүн ортосунда кайсы өзгөчө тамга бар? Комуз. Албетте, ың тамгасы. Акыркы суроо. Я тамгасына кайсы жаныбарды үйрөндүк? Баракелде. Я. Як. Бүгүн биз кыргыз алфавитинин 36 тамгасын кайталадык. Сен абдан жакшы иштедиң. Балам Kids каналына жазыл. Кийинки видеодо жаныбарлар менен 1-ден 20га чейин санайбыз. Көрүшкөнчө кичинекей досум.